Assalamu алейкум, Оймо Production YouTube көрүүчүлөрү. Биз азыр бөрү уруусунун урпактары өздөрүнүн бөрү атасына эстелик тургузган жерге келдик. Бул эстеликти жаңы эле тургузушту. Ошондой эле айланасына ушундай бак тегип, жашылдандырып, ачылышына даярданып жатышат. Анда эмесе ушул боюнча кеңири сиздерге көрсөтсөк. Урматтуу бөрү туугандар, мына бүгүн бул жерде чоң ашар болуп атат. Мына көчө текмей, мына чоң бөрү атабыздын айкелинин алдында ушундай бөрү туугандар. Бул жагы Совет Каракулжадан, Папандан, Кыргызстандын булуң бурчтарынан келишип, ушу өздөрүнүн салымын кошушуп, ошолордун ичинде биз дагы мына Нокат районунун Шаңкол айылынан келип отурабыз. Биз да өзүбүздүн салымыбыз ушу гүл, сирен гүлдөрүн алып келдик, бадамдарды алып келдик, ширин бадамдарды. Дагы Өзбекстандан келген гүлдөр бар эле, аларды алып келдик, алып келип көрсөткөн жерине эгип, Кудай кааласа мына бүтүшүп атат. Элдер өтө жакшы катышып, мына күн дагы сонун күндөр тийип атат. Эми Кудай буйруса ушул жерди бир көрктөндүрүп, эл ал жака бул жака өткөн ушу элдер ушул жерде эс алып, керек ушу ЗАГСка чыккандарда келе турган жер болот деп ушу үмүттөнүп атабыз. Бул жерге элдин салымы өтө чоң. Мына суу чыгарган балдар бар. Айдар деген жигит, Султан деген жигиттер. Анан бул жерде дагы өзүбүздүн көп жетекчи жигиттер ушул жерде көп кызмат кылышты. Эми Кудай буйруса мына жакында ушу мачитибиз да башталат. Бул жерге мачит дагы эгилген атат. Салынып атат. Сууданма неме кылды, сууну болсо мына ак теректен чыгарып, бул жерге ушу алып келишип атат. Кудай буйруса бул жердин келечеги кең. Мен жалпы эле ушу бөрү туугандарга айтат элем, ушул жерди ушунчалык көрктөндүрүп, ушунчалык эмгек, ушунчалык топтолуп ушу неме кылганына өтө ыраазыбыз. Бардыгына ушу ийгилик каалайбыз. Дагы ушу өркүндөй берсин демекчимин. Урматтуу туугандар, мына бүгүн бөрү атабыздын эстелигинин айланасына арча эгилип, туугандар келип чогулуп, колунан келишинче алып келгендер алып келип, өзүнүн арчаларын алып келип эгип атышат. Ушул туугандарга чоң рахмат. Андан кийин жалпы келип, бүгүнкү ушул субботник дейбизби, ушуга катышып берген жалпы жамаат туугандарыбызга рахмат. Аман болуңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Орозо күнү мына иштеген менимче көп сооп болсо керек. Ушул келген туугандардын бардыгына Аллахым ыраазычылык берсин. Аллахым бакубат турмуш берсин. Үй бүлөлөрүнө тынчык берсин. Бардыгы иштер жакшы болсун. Ушул жерде мына ушу кызмат кылып аткан туугандарга рахмат, суу чыгарып аткандарга рахмат. Ушул жерде жүрүп нары бери мынаны кылалы, аны кылалы деген туугандарыбызга рахмат. Эсен болушсун, бар болушсун. Салам алейкум, жалпы бөрү туугандар, кандайсыздар, кантип атасыздар? Бүгүн мына бөрү атабыздын айкелинин алдына келип, мынантип көчө тегип, жашылдандыруу кылып, жалпы бөрүлөр келип ушинтип бир алтындай убактыларын бөлүп келип, мынантип ашар кылып эгип атат. Өткөндө биз дагы келип, гүл барлык туугандар келип ушундай арчаларын эгип кетишти эле. Гүл барлык туугандарга да убактан пайдаланып рахмат айта кетейин. Суу кампадан экини куруп атышат гүл барлык туугандар дагы. 115 түп арча алып келип эгип кетишкен. Ошонун элесинен буякта суу чыгарганбыз. Кудай кааласа суу дагы мына тумушка келип калды. 2-3 күндө Кудай кааласа суунун немеси келди мына жерге. Кудай насип кылып ушу жерибиз ак жолтой, ушу жерден бөрү атабыздын эстелиги ушинтип жакшы бир жашылдандырууга айланып, ушу жакшы эс алуу убактарда болушун деп тилейбиз. Ушу жалпы элибизде ынтымак болсун, тынчылык болсун. Бүгүн да буну арчап келип аткан туугандарыбызга да ден соолук, иштерине ийгилик,
ар дайым эле ушинтип элдин кызматында жүрө берсин. Эми аксакалдарыбызга рахмат, өмүрлөрүн берсин. Ушу баардыгы кармаган орозолору кабыл болсун. Ушу орозодо келип аксакал жаштарга караганда аксакалдар көп келиптир бүгүн. Ушу аксакалдарга чоң рахмат. Ушу рахмат укам, сага дагы чоң рахмат. Иштерине ийгилик. Кудай кааласа суу чыкканда да сени чакырып ушул жерден кампага куюп атканда келип тартып кетишиңе насип кылсын Кудай кааласа. Урматтуу Бөөр атабыздын урпактары, бүгүнкү ишембилик күнү жаз майрамында ушул Бөөр атабыздын мемориалдык комплексиндеги ар бир катышкан бөөрүнүн урпактарына Алла Таала чоң ийгиликтер берсин. Ар биринин үй бүлөнө тынччылык, аманчылыктар болсун. Ар бирине жакшылыктар болсун. Ушул курулуштун катышып аткандар, суу чыгарганда, эстелик курганда салым кошкон кыздар, балдар, баардык урпактарына Алла Таала баардыгына иштерине ийгилик, үй бүлөнө тынччылык, аманчылык беришин адатын насип кылайсын. Рахмат ар бир келген урпактарына рахмат. Ишембиликке катышып өзүнүн иштерин кылганына. Ассаламу алейкум, урматтуу бөрү туугандар. Биринчиден орозоңор кабыл болсун. Орозонун күнүндө жакшы иштер болуп атат бул жерде. Азыркы мезгилде бүгүнкү күнү арча эгиш боюнча чоң ашар болуп, буга чейин 13 күнү гүлбарлык туугандар ушул жерге 110 түп арчаны алып келип, мынандай кылып жакшынакай кылып эгишип, мына тарапты ошо туугандар, байыш туугандар биринчи баштап берди. Чоң рахмат. Бул эстеликтин артында дагы жакшы барагайлар эгилген. Ушул жакшылык иштер болуп атат. Азыркы күндө бул жерге биз мына туугандар өзүңүздөр көрүп атасыздар, сууну алып чыгып атабыз мына ал жактан. Азыр суу бул жактан келсе, андан кийин бул жакта, мына ал жакта резервуар бар. Экта резервуар курулган ал жерде. Ошол жерден ушул жерге резервуар түшкөндөн суунун кампалары. Андан кийин бул жерге мечит салабыз деген ниеттерибиз бар. Ушу жакшылык иштер бүтө берсин. Ар дайым ынтымагыбыз болуп, бирдикте болуп, бөрү туугандар эч качан бөлүнбөй жакшы иштерди кылып жүрө берели. Чоң рахмат. Туугандар, мына Кудай кааласа мына жерге суу кампа куруп атабыз. Мына жер Айкел ананда турат. Бүгүн ошо жашындар арча, карагай, кайың эгип алып. Мына суу кампаны мына гүлбарлык туугандар суу кампанын бирин ушул жерге курду. Мына бирөөнү Актерек айылга курду. Мынанын бирөөсүн мынаны өзүбүз курдук. Мына бул суу кампаны гүлбарлыктар эми курат мына бирөөсүн. Ушу мына кампаны өткөндө, волейбол өткөзгөндө спортсмендерге дагы ыраазычылык айта кетели. Ошолордун салымы менен, ушунун эмеси менен ушу суу келип атат. Кудай кааласа суу наркы тумушка келди. Ошолор келсе ушул жерге улап, ушу эки кампага суу заготовка кылып, бирөөнү мечитке, бирөөнү жашындандырууга арча карагайлар сугарабыз Кудай кааласа. Урматтуу Бөрү батырдын урпактары, баардыгыңыздарды мына орозо күнү менен куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мына бүгүн 22 март күнү бүтүндөй Бөрү батырдын урпактары келип, ашар түрүндө мына жерге көчөт эктик. Бөрү батыр атабыздын мемориалдык комплексине ошо эккен көчөттөрүбүз көгөрүп, кыргыз эли, ары өткөн бери өткөн кыргыз эли эс ала турган мемориалдык комплекс болсун. Кудайым ушу эккен көчөтүбүздү кылымдан кылымга жеткирип, ар бир эс алуучу кишилер ушул жерден ыраазычылыгын айтып, рахматын айтып кетсин. Мына Каракулжадан, Ноокатта мына Немат ака бир 15 түп сирен, башка көчөттөрдү, бадамдарды алып келди. Каракулжалык туугандар келип, өздөрү ар бир көчөт сатып алып өздөрү экти. Бардык келип ушул жерге катышкан туугандарга жана мына больницада жаткан Ахметжан Ажакага, суу тартып аткан бөрү туугандарыбызга бардыгына ошо ыраазычылык билгизем. Ушул комплекс
Бөрі атабыздың комплекси ушу бүтүндөй кыргыз элин сыймыктана турган жер болушун мен тилеп кетем. Бардыгыңыздарга тынчылык, аманчылык, бирендеги ынтымакты каалайм. Ар дайым жакшылыкта жүрүңүздөр. Кудайым колдосун барыңыздарды. Ассаламу алейкум, урматтуу бөрү туугандар. Мына биздин жаныбызда турган Аман акабыз, Кеңеш айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошол киши бизге бир каалоо айтып койсун. Рахмат. Мына бүгүн ушу Рамазан айында мына жалпы Бөрі атанын урпактары ушул жерге келип, мына Бөрі атанын эстелигин айланасын толук көрктөндүрүү боюнча жакшы жумуштар аткарышты. Элден айланса болот, канчалаган көчөттөрдү алып келишти. Өтө жакшы ишембилик болду. Ушул ар дайым Кудайым ушул баардык ушул ишти уюштургандарга, ушул иштин жасап жаткандардын баарына ушул береке берсин, үйлөрүнө тынччылык берсин. Ушул Бөрі атанын арбагы ар дайым колдоп жүрсүн. Ушул иш жалпы эле ошол област эмес, Кыргызстан боюнча жалпы ушул сыймыктанып келип эс ала турган жакшы жайлардан болсун. Чындыгында ушул өтө жакшы болду. Мына эстеликти тургузуп, андан кийин мына жашылдандыруу иштери эң бир сонун иштер. Ар дайым ушул Кыргызстаныбызда ушундай жакшы иштер болсун, ушундай чоң жетишкендиктер боло берсин. Ушул иштерди уюштурган адамдардын баардыгына Алла Тааланын ыраазычылыгы болсун. Рахмат барыңыздарга чоң. Жаныбызда турат ушул иштин башынан баштап, ушул эмеге чейин жетектеп келген, эми акырына чейин жетектет ушул киши. Жалпы эле ушул Бөрі атанын урпактарынын коомунун жетекчиси Райымбек эке мына жаныбызда турат. Ушул кишиге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул иштин башынан баштаган ушул киши. Мына бүгүнкү жашылдандыруу иштеринде катышкан, буга чейинки баардык мына жасалган иштердин баардыгынын башында ушул киши туруп, ушул киши баштады. Сизге чоң рахмат. Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин, бекем ден соолук берсин. Ошо ар дайым ушундай элдин ишин кылып жүрө бериңиз, тынч болуңуз, бар болуңуз ар дайым. Рахмат сизге чоң. Урматтуу бөрү туугандар, мына биздин жаныбызда Мамат ажабабыз келип отурат Папандан. Бул аксакалыбыз бизге мына ошол жерге мечит куруп берем деп демөөрчү болуп аткан аксакалдарыбыздын бири. Анда эмесе каалоону айтып койсун аксакалга берели. Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт, кыргыз журту. Мына Алланын ыраадасы менен, Алланын каалоосу менен мына биздин ата бабабыздын мирде эстелиги курулуп атат. Мына акыркы немесине келип калды. Алла өзү жардам берип, мына быйыл өтө чоң иштер болуп, мына Кудайым жакшы иштер бүтүп атат. Бул өткөндөрдү эстөө, өткөндөрдү заттоо, сыйлоо, бул биздин мына тирикчиликтердин биздин билдетибиз. Өлүг ыраазы болбосо тирик кубанбайт деген. Ошо биздин ата бабаларыбыз бизден ыраазы болсо, ошондо биз жакшы жашоолорду күтөбүз. Ошолор да ошол жакта жатып алып, ошолор ham дуа кылат. Ошолор ham бизге мындай жакшы нерселерди каалайт. Биз дагы ошого жараша биздин бияктан бир гана бара турган биздин ошолорго ушундай эстеликтерди куруп, ушул жерге келип дуа кылып, ошолордун жаткан жерине ошолорго ушу акыретин берсин деп Алладан суранганыбыз ошол бизден белек болуп эсептелет. Анан садака бергенибиз, эхсан кылгандарыбыз бүт ошолор садака. Ошолордун баардыгы ошол жактагы акыреттегилерге азык болот. Эми мен айтарым дегеним, эми тынчылык болсун, аманчылык болсун, элибиз, журтубуз тынч болсун, өлкөбүз өсө берсин. Кыргызстан келечекте өтө бай, тынч жашай турган мамлекет. Биздин Кыргызстандай жер эч жерде жок. Кудайым бизге берек кылып берген экен. Ушуну колдоп, кор кылбай, заттап, жакшына кылып, жамандарын оңдоп, жакшы жерин тазалап, жакшы эл журт болуп, Кудайым төлөктүү жашоого Кудайым насип кылсын. Амин. Урматтуу кыргыз элим, ошо бүгүнкү ашарыбызды өтө чоң көпчүлүк менен бүтүрүп атабыз. Мына жерге мемориалдык комплекске дагы жазда мечит курабыз деп мына Мамат ажакабыз сөз берген. Ошого мына жерде Кеңеш айыл өкмөтүнүн төрагасы турат. Ушул жерде айтып кетейин, мечитке
документ жагынан башка жагын ошол айыл өкмөттүн төрагасы жардам берет деген ойдомун. Абдуманап документ кылыш азыркы заманда өтө кыйын. Мунанын документи көпкө чозулуп бүткөн. Буйруп бүтүп калды. Ушул жагына Кудайга шүгүрлөп атабыз. Ушул жерден сага дагы милдеттеме катары айтамбы, суранамбы. Ошо мечиттин анан жанында музей курушубуз керек. Ошол экөөнүн документине салым кошуп берсең өтө чоң ыраазычылыкты билдирет элем. Рахмат, буйруса. Эми бул жер жалпы эле 1 гектар жер ажыратылган, ушул тарыхый комплекске ажыратылган. Ошонун ичинде жанакы сиз айткандай мечит бар, музей бар. Ошо бардыгына ушул документтерини буйруса бүтүрүп беребиз. Кудай калса. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү мына ишембилик иш-чарасында аксакалдарыбыздан Орозалиев Жаныш абабыз каалоо айтсын үчүн сөз берейлик. Assalamu alaikum, урматтуу эл, журт, бөрү журту. Барыңыздарда ороза күндөрү, орозаңыздар кут болуп, ушу кармаган орозаңыздар кабыл кылсын. Бүгүн Кудайым буйруган күн экен. Суббота күнү баары субботник кылып, ушул бөрү атабыздын эстелигинин айылына тегерегинде көктөндүрүү ишин жүргүзүп жатабыз. Бир жүздөгөн адамдар келишти. Баардык аймактан, Ноокаттан, Папандан, Жапалактан, кыскасы көптөгөн кишилер келип, өздөрүнүн салымдарын кошуп, бак эккендерин багап келип эгип атышат. Арча, кайың, үч түрдүү карагай сыяктуу бактарды алып келип отургузушууда. Эми ынтымакка чакырабыз, дайыма бир болойлу, аман болойлук. Ушу бөр атабыздын эстелигин аман эсен бүткөрүп, тоюна жеткенге Кудайым насип этсин. Кармаган орозоңуздар баарыңыздар кабыл болсун. Бир болойлу, бар болойлу, тынч болойлук, аманчылыкта, тынччылыкта сиздерге аман эсенчилик тилейбиз. Балдарга келип иштеп берип аткан балдардын баарына өмүр узун болсун, өрүшү жайык болсун. Кудайдан эмне жакшылык тилеген болсо, ошонун баардыгы орундалган Кудайым насип этсин. Баарыңыздарга аманчылык, тынччылык. Өзүңүздөргө дагы мына ушул жаштарга үлгү көрсөтүп, ардагер аксакалдар ушинтип күрөк кармап, көчө тегип, кыргызда макал бар экен. 1 жылды ойлосоң эгин ек дейт экен. 10 жылды ойлосоң дарак тик деген экен. 100 жылды ойлосоң бала окут деген экен. Мына ушул үлгүнү сиздер көрсөтүп, мына ушундай төрүбүздө бар болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, мына биздин жаныбызда турган Палбан акабыз, Султан акабыз. Мына жерде суу чыгарып, мээнет кылып, мына ушул 1 айдан бери сууну чыгарып коюшту. Өзү командир болуп, ушул кишиге сөз берейлеми? Ассаламу алейкум, урматтуу бөрү туугандар. Бүгүнкү бул бөрү ордо комплексибизге куш кепсиңер. Аллага шүгүр, ушунча биздин бир 5-6 жигитибиз бел байлап, суу Немат ака өзүңүз кабардарсыз, күбөсүз. Ушул 5-6 бала 31 күн, бүгүнкү күн менен 32 күндүн ичинде Аллага шүгүр чоң кызматтарды жараттык. Бөрү урус үчүн, атам бөрү үчүн деп кызмат кылдык. Ушул сонун Кудай кааласа ушундай жайкалган, гүлзарга айланган бөрү ордо комплекси, гүлгө оронгон, жапжашыл арчаларга оронгон бир сонун бир эс алуучу жайга айланса деген үмүт тилектерибиз чоң. Аллахка шүгүр, ушунча мээнет кылдык. Мээнетибизде эл Кудай кааласа Аллах билет, эл билет дегендей кызматыбыз. Дагы айтып кайталайм, уурубуз бөрү үчүн, атабыз бөрү үчүн деп, бөрү батыр үчүн деп кызмат кылдык. Суу чыгардык. Узундугу 1 километр 700 метрден, тереңдиги 152 метрден Кудайга шүгүр суу чыгып, ушул жерге кече дагы көрсөткөнбүз. Бүгүнкү күндө экскаваторубуз кичине неме болуп калыптыр. Ошого сууну азыр могул жерде чыгарып көрсөтүп коймокпуз. Аны дагы бир даярдайбыз. Ушул бөрү батырдын урпактарына не каалайм? Чың ден соолук, узун өмүр, ушундай ийгиликтерге жетише беришине бардыгыбыз бир болгонго Аллах өзү насип этсин. Бардыгыбыз чоң жетишкендиктерге жетиш үчүн бир бололу, бардыгыбыз бар бололу. Кудай кааласа мына 2 кудукту да казып неме кылып, даяр кылып, куюп бүтүп бүгүн үстүн жаап атат. Ал жакта кудугубуз даяр. 3-чү кудукту дагы Кудай кааласа гүлбарлыктар абишат эткен. Алар да ошол кудугун орнотуп берсе, чоң жетишкендиктерге жетишебиз деп ушул бөрү урусу үчүн сөз берип кетебиз. Кудай кааласа 1-2-3 күндүн ичинде суу кирет. Кедет
бирок сууну чоң bundan keyin de çoğun bir kızmatlar var bir yerde. Bunun suyunu kapinleri sirene kılış gerek. Tamçılatıp sugarуу menen ekpesek ol neme bayagınday suu menen sugar albayız. Oşonun bardığını oylonуп kılbasak işler çoğun işleri aldı da. Рахмат Султан аба. Эми ошол кылып аткан мээнетиңиздер Алла кайтарып берсин илайым эл журтка. Эми Алла үчүн кылып аткан курбанчылыгыңыздарды Алла даргөйүндө кабыл кылсын. Мына ушул куттуу роза күндөрүндө мына Абдыкерим ажы келе жатат, Айдарбек мырза келе жатат, Замир мырза, бияктан Анваридин мырза келе жатат. Ушулар дагы ойлойм сиздин командаңыздан бардыгынын мээнеттери бар, ушулар өздөрүнчө бардыгы бул жерде эч ким бекер жүрбөй атат, бардыгы иш менен болуп атат. Нематова молодец, мына жаштарга үлгү көрсөтүп атат. Бар болуңуздар, ушинтип эле элди ынтымакка чакырып, ушинтип жүрө бериңиздер. Куда кааласа. Assalamu alaikum, mына туугандар, бөрү туугандар, Куда кааласа бүгүн мына 2025-жылдын 22 март күнү мына жерде ушу бөрү атабыздын айкели курулган, ушу айкелдин тегерегин көрктөндүрүп атабыз. Ошол көрктөндүрүүгө Куда кааласа мына Ошто бөрү жаштар коому бар. Кара Суу району, Араван, Нокат, Каракулжа райондорунан чогулган жалаң бир туугандар барбыз. Өзүбүз коомубуз, эликтен ашык балдар бар. Ошолор мынантип бүгүн ушу Суботникке келип, мына балдар арчаларды алып келип, Алмаз, Адыл деген туугандарыбыз ушу көчөттөрдү алып берип өздөрү жандарынан. Ону менен кошо мына Жалын деген мына жерде Немат, дагы ушу жана башка Жомат, Дилшат ушулар келип, ушу жардам берип ушул эмелерди эгип атабыз. Көчөттөрдү, арча көчөттөрдү. Ушу көчөттөрүбүз ушу жакшы өсүп берсин, ушу бөрү атабыздын айкелин тегереги жакшы көктөндүрүп, түбөлүктүү жери болсун бу жер. Ушу ар ким эс алабы келип, чымчык конобу, ким келип эс алат, баардыгы ушу соого тийип турсун. Баардыгына ушу жерге келген туугандардын баардыгына Алла ыраазы болсун. Ушу биздин коомдогу жигиттер, жана башка бөрү туугандар баардыгына Алла ыраазы болсун дайыма. Ушу биримдикте, ынтымакта жүрө берели баардыгыбыз. Анан ушу мына өлкөлөрүбүздү ушундай Жалын, Адыл деген өлкөлөр ушу балдар, мына балдар ушу. Ушу балдар дагы бир жакшы ойлорун айтып эметип койсун. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу замандаштар. Мынакей бүгүн аябай жакшы жышаан болуп турат. Аябай Алланын жолуна бисмилла деп мына бөрү туугандар атайын жашылдандыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Буйруса бул көчөттөр келечекте чоң бактар болот, чоң токойлор болот бул жерлер. Бул көчөттөр буйруса чаңдарды жута турган, биз дем алып аткан кычкылтек чыгара турган, көмүр кычкыл газы менен жута турган ушундай адамдарга, элдерге, жалпы жаратылышка, айлана чөйрөгө бир жагымдуу, бир көрктүү бир токойго айланат буйруса. Ошондой жакшы ниеттер менен туугандар келип, бөрү туугандар эгип атабыз. Ниет баарыбыздыкы жакшы буйруса, ушундай жышаандар көп болуп тура берсин. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушунчалык баарыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Алланын ыраазычылыгы үчүн иштеп атабыз буйруса иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллага мактоолор болсун. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салаваттар болсун. Ушу биздин келген ниетибиздин ушул жерди көрктөндүрөлү деген ниетте келдик. Ушу бөрү атабыздын эстелигин коюп, ушул жерде жашылдандырып, нар жакка бери жакка өткөн адамдарга кичине болсо дагы пайдасы тийсин деген ниетте келип көчөттөрүбүздү эгип, суугардык ушуну мүмкүнчүлүк болушунча ушуну Папандын бөрү айылынан келдик. Мүмкүнчүлүк болушунча жардам берип, мындан кийин көгөрүшүнө карап салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Ушул жерде келип ушунча кызмат кылып, ушул жерди көрктөндүргөндөргө чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдиремин. Элибизде тынчылык, аманчылык болсун, тынч болсун. Ушу бардыгы бир эле биздин нур эмес, Кыргызстандын эл үчүн ушул эстелик болуп калат деген үмүттөмүн. Урматтуу, мына бүгүнкү биздин келген себеби мына ушул жерде бөрү атабыздын айкелинин жанында бүт бөрү туугандар келип, өзүн мындай салымдарын кошуп, ушул жерди көктөндүрүп коебуз деген ниет менен келишип, мына Орозонун күндө эң чоң сол иштерди кылып атат. Рахмат ушу туугандарга. Алла ыраазы болсун.
ушундай эл жүзгө журтубузга нар өткөн бир өткөндөргө карап отуруп эс алып отуранга деген ниет максатта кылып атабыз. Мен ушу Папандын Алчал айынан келдим эле бөрү туугандардын атынан. Ошон үчүн баардыгыбызга жакшылыктар болсун, мамлекетибиз өнүп өссүн, Кыргызстаныбыз дагы жакшы мамлекеттин бир катарына кошулганга максат ниеттебиз. Ошон үчүн баардыгыбыз туугандарга, эл журтубузга заманыбыз тынч болушун тилейм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми мына катарды бизге көргөздү эле. Ушу үйдөн алып келген баягы лишний өзүм алып келген сирен гүлдөрдү ушул катарга эктик. Поворот наркы до конца бүткөнгө чейин. Кудай берсе ушуларды эптеп көгөртүп алсак, кийин ушу гүлзар болуп ушул жер арчалардын арасындагы сирен гүлдөр ушу биздин шаң колдон келген гүлдеп баягы келген бала чакабыз дагы ушу неме болот деп ойлойм да. Ушул жердеги Кудай кааласа жакшы мына бүтүп калды. Бардыгы эгиндерди эгишти. Азыр дагы бир 2-3-4 түп бадам бар эле, ширин бадам. Аны дагы көргөзсө ошол жерге эгебиз азыр бар.